Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар, 8 классынын алгебра предметине арналган сабагыбызды баштайбыз. Балдар, буга чейин биз силер менен 8 класстын алгебра окуу китебиндеги квадраттык үч мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуу, квадраттык теңдемелер жана жөнөкөй рационалдык теңдемелердин жардамы менен маселелерди чыгарууну жана ошондой эле теңдемелерди графиктик ыкма менен чыгарууну үйрөнгөнбүз балдар. Бүгүн биз дагы бир жаңы тема менен таанышабыз. Ал тема демек комбинаториканын элементтери. Бүгүнкү сабакта балдар комбинаториканын элементтери жөнүндө түшүнүк аласыңар. Топтоштуруу, орун алмаштыруу, орундаштыруу боюнча мисалдарды иштейсиңер. Убакытты туура пайдаланууга, шамдагайлыкка, тактыкка тарбияланасыңар. Балдар, алгач комбинаторика дегенибиз эмне экен? Анда баарыбыз дептер китебибизди алып, аныктамага көңүл бурабыз балдар. Комбинаторика бул латын тилинен алынып, биригүү дегенди билдирет. Математиканын бир бөлүмү мында берилген эрежелерге ылайык чектүү көптүктүн элементтерин өз ара жайгаштырууга жана орундаштырууга байланыштуу маселелер изилденет. Комбинаториканын маселелерин чыгарууда төмөндөгүдөй эрежелер жана формулалар пайдаланылат. Башкача айтканда, бул комбинаториканын негизги 3 түрү бар. Биринчи түрү бул орундаштыруу, экинчи түрү орун алмаштыруу, ал эми үчүнчү түрү бул топтоштуруу болуп эсептелинет. Анда балдар, ошол биринчи түрүнө көңүл бурабыз. Орундаштыруу дегенибиз эмне? Демек, орундаштыруу деп бул бири-биринен элементтери же элементтеринин жайгашкан ирети боюнча айырмаланган, берилген m элементтин n элементинен түзүлгөн биригүү m элементтен n боюнча орундаштыруу деп аталат. Мында a m элементи боюнча 1 барабар mге барабар, ал эми a m элементи боюнча 2 бул m көбөйтүлгөн m минус 1ге барабар, жана a m элементи боюнча 3 m көбөйтүлгөн m минус 1 көбөйтүлгөн m минус 2ге барабар. Жана ошондой эле a m элементи боюнча 4 бул m көбөйтүлгөн m минус 1 көбөйтүү, m минус 2 көбөйтүү жана m минус 3. Демек, балдар, m элементтен n боюнча орундаштыруу дегенибиз a m элементтен n боюнча барабар бул n факториал бөлүнгөн n минус m факториал формуласы менен эсептелинет. Анда балдар, формуланы жазып алабыз дептерибизге. Жазып алдыкпы? Анда экинчи түрүнө көңүл бурабыз. Мында экинчи түрү орун алмаштыруу. Орун алмаштыруу деп эмнени айтабыз балдар? Көптүктүн бардык элементтерин өзүндө кармаган жана бири-биринен элементтеринин жайгашкан ирети менен гана айырмаланган биригүү орун алмаштыруу деп аталат. Башкача айтканда, орун алмаштырууну биз PM менен белгилейбиз балдар. Анда формуласына көңүл бурабыз. PM барабар m факториал формуласы менен эсептелинет. Демек, кийинки түрүнө көңүл бурабыз. Мында топтоштуруу балдар. Топтоштуруу деп эмнени айтабыз? Бул m элементтин n элементинен турган жана бири-биринен жок дегенде бир элементи менен айырмаланган биригүү m элементтен n боюнча түзүлгөн топтоштуруу деп аталат. Топтоштурууну биз с тамгасы менен белгилейбиз. Латындын тамгасы. Демек, формуласы с m боюнча n барабар m факториал бөлүнгөн n көбөйтүлгөн m минус n факториал формуласы боюнча эсептелинет. Бул формуланы дагы дептерибизге жазып алабыз балдар. Жазып алдыкпы? Азаматсыңар. Анда бул факториал деген белгини түшүндүрөт балдар. Экранда карап турсаңар, бул мисалы 0 факториал дегенибиз бул 1ге барабар, ал эми 1 факториал дегенибиз дагы 1ге барабар болуп эсептелинет. Жана бул 2 факториал деген бул бирден 2-ге чейинки сандын көбөйтүндүсү. Башкача айтканда 1 көбөйтүү 2 барабар, мында
2-ге барабар болуп эсептелинет. Ал эми 3 факториал дегенибиз бул 1-ден 3-ке чейинки сандардын көбөйтүндүсү. Бул 3 факториалыбыз башкача айтканда 6-га барабар болуп эсептелинет. Жана дагы 4 факториалыбыз бул 1-ден демек 4-кө чейинки сандын көбөйтүндүсү болуп эсептелинет дагы. Бул 4 факториалыбыз 24-кө барабар. Ал эми 5 факториалыбыз балдар, бул 1-ден 5-ке чейинки сандардын көбөйтүндүсү, башкача айтканда бул 120 болуп эсептелинет. Эми балдар, маселеге көңүл бурабыз. Орундаштыруу биринчи түрүнөн, ушул элементтердин биринчи түрүнөн пайдаланып маселе иштейбиз балдар. Бул жерде мындай маселе берилген: кызыл, көк, ак болгон 3 түстүү кездеме бар. Ар башка 2 түстүү канча желек түзүүгө болот балдар? Мына ушул формула берилген. Ушул формуладан пайдаланып өз алдыңарча иштейсиңер балдар. Анда кийинки маселеге көңүл бурабыз. Мында экинчи түрү орун алмаштыруудан пайдаланып эсептейсиңер. 6 окуучуну 6 отургучка канча түрдүү жол менен отургузууга болот? Мында азыр ушул эле формуладан пайдаланасыңар. Pn барабар n факториал. Кана өз алдыңарча иштеп көргүлөчү балдар. Андан кийинки топтоштуруу. Мында мындай маселе берилген балдар. Окуучу китепканадагы 5 кызыктуу китептен 3-өсүн канча түрдүү жол менен тандап алышы мүмкүн? Анда биз топтоштурууну кана азыркы формуладан пайдаланабыз. С тамгасы менен белгилейбиз дедик. Демек С m боюнча n барабар n факториал бөлүнгөн n минус m көбөйтүлгөн m факториал деген формуладан пайдаланып өз алдыңарча иштеп көргүлөчү балдар. Иштеп көрдүңөрбү? Анда китебиңерде 711 номерге көңүл бурабыз. Бул жерде эсептегиле деп турат балдар. 100 факториал бөлүнгөн 99 факториал кемитүү 99 факториал бөлүнгөн 98 факториал. Мына ушуну эсептешибиз керек экен туюнтманы. Буну эсептөө үчүн балдар 100 факториалды биз көбөйтүүчүлөргө ажыратып алабыз. 99 факториал көбөйтүлгөн 100, ал эми бөлүмү өзгөрүүсүз өзү жазылат. Мында 99 менен 99 кыскарышып кетет дагы, биринчи бөлчөктөн 100 келип чыгат. Ал эми экинчи бөлчөктү дагы өзүнчө иштеп алабыз. Мында 99 факториалды дагы көбөйтүүчүлөргө ажыратабыз. 98 факториал көбөйтүлгөн 99-ту берет. Ал эми 98 менен 98 кыскарышып кетсе, мында экинчи бөлчөктөн 99 келип чыгат. Демек 100дөн 99-ту кемитсек, жыйынтыкта 1 келип чыгат экен. Дептерибизге жазып алабыз бул мисалды балдар. Анан кийинки ушул 5 факториал жана 7 факториалды өз алдыңарча иштеп көргүлө балдар. Андан кийинки маселеге көңүл бурабыз. Китебиңерде номер 712 номерди карайбыз. Мында кайсы эмеден түрүнөн пайдаланып эткенбиз балдар? Азаматсыңар, бул топтоштуруу, демек ошол элементтерин топтоштуруудан пайдаланабыз. С 5 боюнча 3 барабар. Мында 5 факториал бөлүнгөн 3 факториал 5 минус 3 факториал көбөйтүлгөн. Мында 5 факториал бөлүү, демек 5тен 3-тү кемите турган болсок 2 факториалды берет. Ал эми 5 факториалды көбөйтүүчүлөргө ажыратып алабыз. 3 факториал көбөйтүлгөн 4 көбөйтүү 5. Бул жерде алымы менен демек бөлүмүндөгү 3 факториалдар кыскарышып кетет. 4 менен 5ти көбөйтсөк 20 болот. Ал эми 1-ди 2-ге көбөйтсөк 2. 20-ны 2-ге бөлө турган болсок жыйынтыкта 10 келип чыгат. Мына ушундай жол менен балдар кийинки мисалды өз алдыңарча иштеп көргүлө. Мында С 4 боюнча 2 экен. Андан кийинки мисалыбыз С 100 боюнча 9-ту. Азыркы биз иштегендей кылып иштеп көрөбүз балдар. Кийинки маселеге көңүл бурабыз. Мында номер 714 номерге көңүл бурабыз. Мында туюнтманын маанисин тапкыла дейт. Мында дагы ошол топтоштуруудан пайдаланат экенбиз балдар. С 10 боюнча 3 кошу, С 9 боюнча 4 дейт. Бул мисалды эсептеш үчүн демек 10 факториал бөлүнгөн 3 факториал, 10 кемитүү 3 факториал.
Демек 10 факториалды дагы көбөйтүүчүлөргө ажыратып алабыз. 7 факториал көбөйтүлгөн 8 көбөйтүү 9 көбөйтүлгөн 10. Ал эми 7 факториал 10дон 3-тү кемиткенибизде 7 факториалды берет. 3 факториалды көбөйтүүчүлөргө ажыратканыбызда 1 көбөйтүү 2 көбөйтүү 3 болуп ажырайт. Мында 7 менен 7 факториалдар кыскарышып кетсе, 8-ти 9-га көбөйтсөк, демек 72-ни 10-го көбөйтсөк 720. Ал эми бөлчөктүн бөлүмүндө 1 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүү 3 6 болуп эсептелинет. 720-ны 6-га бөлгөнүбүздө жыйынтыкта 120 келип чыгат. Мына ушундай жол менен балдар кийинки мисалды өз алдыбызча иштейбиз. С11 боюнча 3 кошуу С9 боюнча 3. Ал эми кийинки мисалыбыз С15 боюнча 1 кемитүү С16 боюнча 14 дейт. Демек, буну дагы өз алдыңарча иштеп көрөсүңөр. Кийинки мисалга көңүл бурабыз балдар. Китебиңерде номер 715 номерде теңдемелерди чыгаргыла деп турат. Мында AX боюнча 2 барабар 182 экен. Бул теңдемени чыгарыш үчүн балдар кайсы формуладан пайдаланабыз? Баягы орун алмаштыруу формуласынан пайдаланабыз. Мында AX боюнча 2 дегенде ажыратып алабыз балдар. X көбөйтүлгөн X минус 1 келип чыгат, барабар 182. Ал эми кашан ачып чыгып топтоштурганыбызда бизде төмөндөгүдөй квадраттык теңдеме келип чыгат. X квадрат минус X минус 182 барабар 0 деген. Бул квадраттык теңдемени чыгарууну билебиз балдар. Дискриминантын таап, x1, x2-ни таап койсок, демек бизде мына ушул квадраттык теңдемебиз 2 чыгарылышка ээ болот экен. x1 14, ал эми x2 минус 13 деген чыгарылышка ээ болот. Мына ушундай жол менен балдар калган кийинки теңдемени улантып иштейбиз балдар өз алдыбызча. Балдар, ушул бүгүнкү сабакта комбинаториканын канча түрү бар экен? Канча түрүн үйрөндүк бүгүнкү сабакта азаматсыңар. Демек, орундаштыруу 3 түрү бар экен, орун алмаштыруу жана топтоштуруу. Мына ушул 3 түрүн башкача айтканда формулаларды бүгүнкү сабакта үйдөн кошумча тапшырма балдар. Ушул формулаларды жаттайсыңар, эрежелерди жаттап, китебиңерде кошумча 716 номер, ошондой эле номер 718 маселелерди азыркы биз иштеген мисалдарга окшоштуруп үйүңөрдөн иштеп келесиңер балдар. Мына ушул бүгүнкү өтүлө турган темабыз анда. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.